Салам достор, кандайсыңар? Мен бүгүн билесиңби KG'ге келген көп суроолордун арасынан бирөөсүн тандап, адистен кыска жана нуска жооп алып берүүгө аракет кылам. Бүгүнкү суроо болсо, жигитимдин мага үйлөнөрүн кантип билсем болот, же жөн эле мамиле куруп жүрөбү, убактылуубу деген суроого психолог Нуриза Батырбековадан жооп алам. Саламатсызбы? Кыздарда болот да мындай, мен жигитим менен жөн эле жүргөн жокпу, мага үйлөнөбү же убакыт өткөрүп эле жүрбөйбү деген сыяктуучу. Анан кээ бирөө ошону ачык сурай албай, сен мага үйлөнөсүңбү же жөн эле жүрөсүңбү депчи. Анан жигиттин кандай мамилелеринен сага үйлөнөрүн же болбосо сени менен мындай серьезно деп коет го, ошондой жүргөнүн билсе болот. Мындай биз эч ким бирөөнүн оюн окуп албайбыз да. Анан кээде болот биз чтение мыслей деп заниматься этебиз да. Мени картат, ал мени жакшы көрөт экен, мондай мамиле кылды, ал мени аябай мени алат экен, же элдин көчү кыркырып салда точно мени албайт деген ойлорубуз болот экен да. Бул биздин фантазиябыз бардыгы. Сиз айткандай эле башында эле ачык сүйлөшкөн жакшы да. Биз экөөбүздүн ортобузда эмне бар? Азыркы учурда эмне болуп атат? Кандай пландарың бар же пландарың жокпу? Менде тынчсыздандырган көптөгөн суроолорум бар деп эле ачык сүйлөшкөн жакшы. Анан кээде болот, эркектер кээде мындай уялчаак болушат же тартынчаак болушат. Кыздар кээде болот да биз өзүбүз кыйын болуп, көп сүйлөп айтканда алар өздөрү мындай коркуп калышат экен же айта албай калат экен. Ошол кезде эгер биз байкап турсак, баардык адам сезгенди билет. Адамдын жанында өзүмдү кандай сезем, мага болгон мамилеси кандай, бирдеме кылып атканда кантип мага мындай камкордук көргөзбөйбү деп мындай ошолорду ойлонсок болот экен да. Анан өзүбүздүн ички сезимдерибизге кайрылсак болот экен. Менин ичимде эмне бар, токтоткон бир нерсе барбы же чын эле мага баардык нерсеси жагабы деп. Эгер ошондой болсо, сиз өзүңүз деле ачык сурасаңыз болот. Мен сени менен чогуу жашагым келет, эмне кылабыз деп эле, сенде кандай ойлор бар, менин планым мындай деп өзүбүз жөнүндө айтканда дагы аларга мындай кандайдыр бир түрткү болот экен да ачык сүйлөшкөнгө. Анан ошол эле кезде дагы сурасак, сен качан үйлөнөйүн деген оюң бар? Мен сага жагамбы же жакпаймынбы? Мен сен жанында кандай ролду ойнойм? Кыз катары элеби, убактылуубу? Кандай мындай келишимди түзүп алсак жакшы экен да? Же сен экөөбүз үй бүлө курабызбы, балалуу болобузбу деп ачык сүйлөшкөн да. Демек, ачык эле сурап койгон оңойрок болот экен да. Анан мисалы үчүн интернеттен карап окусаң бар го, эгер сени ал деген досторуна ачык эле тааныштырса же ата энеси менен тааныштырса болду, анда ал сага үйлөнөт. Турмушка чыкканга даярдана бер деген сыяктуучу. Же булар дайыма эле иштей бербейби? Конечно, дайыма эле иштей бербейт. Анткени мамиле куруп атканда кээки адамдар болот, бир нерсеси жакпай калса, все, ошол жерден эле токтоп калышы мүмкүн. Же кандайдыр бир сыноолорду кылышы мүмкүн. Ошолор болгондо дагы баардык нерсени ачык сүйлөшүп алган жакшы. Анткени мамиленин жанагындай ууланткан мамиле деген бар, анан мындай здоровый отношения деген бар да. Бири-бирибизге ачык сүйлөгөн, экологиялык мамиле деген. Ал жакта биз бири-бирибизге оюбузду ачык айтабыз, сезимдерибизди ачык айтабыз. Баардык нерсени мындай чогуу талкуулап анан чечебиз да. Анан кээде болуп калат, менин өзүмдүн фантазиям биякта, анын фантазиясы тиякта, экөөбүздүкү бирге келишпей калат. Анан ошонун баардыгын бири-бирибизге кандайдыр бир кыймыл аракет менен көп деле билинбейт экен да. Ачык сүйлөшкөндө жакшы болот. Анткени ачык сүйлөшкөндө биз өзүбүздүн жоопкерчилигибизди өзүбүзгө алат экенбиз. Анткени сөзүбүз чыкты, уктук. Анан ошол айткан сөздүн баардыгына дагы ишенген болбойт. Анын баардыгы жанагындай мындай уйкашта мамилесине, анан сөзү кандай болот? Ооба, мен сени алам деп коюп, анан досторуна тааныштырбаса дагы мындай эмне деген да? Же досторуна тааныштырып, ата энеси менен тааныштырып, баардыгын кылып сөйкө салып койгондор деле болот, Андан кийин анын баардыгы аягына жетпей калган деле болот. Ошондуктан баардыгын мамилени дагы сүйлөшкөндө дагы баардыгын биргеликте алып жүргөнүбүз жакшы экен да. Кыздар, мен азыр болсо, мисалы жигитимдин мен менен жөн эле жүрөбү же болбосо мага үйлөнөйүн деген максаты барбы, кантип билсем болот деген суроого жооп алдым. Бул жактан жыйынтык ошондо мамилени экөө тең бирдей алып кетип, анан ачык сүйлөшүш керек. Демек, ачык сүйлөшкөндө эч качан тартынбаңыздар. Мамиле канчалык здоровый дейт, здоровый болсо, ошончо бирге болууга шанс көбүрөөк болот. Демек, ачык сүйлөшкөндөн тартынбагыла.